жанагы 27% шайлоочулардын өкүлдөрү келет дагы 70% шайлоочунун эл өкүлдөрү сыртта калат. Алар эмне кылат? Өңгөсөңгө кыргыз саясатчылар ага абдан мыкты даярданган. Кечөөкү эле бирин-бирин сен жарабайсың, мен жарабайсың деп дебатта согушуп жүргөндөр бир жерге чогулат дагы башын бириктирет, өзүнчө лидерди шайлашат, орун басарын шайлашат дагы ураан жаңы коом түшөт, шайлоону тааныбайм деген кыймыл. Ошо кыймыл 3 айдын ичинде жаңы түзүлгөн парламентти ага киргизбей коюшу мүмкүн. А ел 70% ел колдоп турат. Туп-туура айтасыңар деп. Керек болсо жана 30% ел болушпай коет. Жаңы парламент жумушуна келбей отуруп алат, үйүнөн чыкпай. Эмне болот? Бул саясий кризис болот. Айла жок, президент мажбур болот шайлоону жокко чыгаранга. Жалпы мамлекеттик институттар ушинтип сынат. Элдин кадырынан ушинтип кетет бийлик. Мына шайлоону да өткөрө албайсыңар, жада калса деп. Ошондуктан от менен ойнобой 9%-ын ылдый түшкөнүбүз оңой мындай мен кырдаалды айтып атам. Чынында эле эртең ошондой болуп калышы мүмкүн. Анткени мен күнүгө элдер менен жолугуп, элдин коомдун настроениясын карап атсам, чын эле баары ошол 9% болсо көбү сыртта калат да, сыртта мен тарыхты эле карайлычы эмне болот. Биригет эртең. Биригет бир жерге биригет лидери шайлайт да, бир уран айтат. Шайлоону тааныбайсыз, болду. Элестетким мына 70% шайлоочу шайлоону тааныбайсыз деп чыкса. А эгерде 7% болсо бул 6 фракция келет. 6 фракция жана 8-9% менен алганда 60%тен ашыгы парламентке келет дагы эл кичине үмүт артат. Эми буларды көрөлү. Күчүн көрөлү, өзүбүз шайладык да. Анткени 60%тен ашыгын өкүлү келип парламентке отурат. Ошондо мен канча жалпы 1.900.000 катышса, ошонун хотя бы 50%тен ашканынын өкүлү келип отурса деп атам. Жана Алтыкем айткандай, айтпадыбы эми дүйнөдө ушундай эреже, көпчүлүк азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек депчи. Ошондо деле мына азчылык көпчүлүккө баш ийет, болду. Баш ийет дагы моюн сунуп берет.